добуз сатып алуу жөнүндө айтылган видео текшерилүүдө. Ош облустук милициясы добуз сатып алуу тууралуу айтылган видео боюнча текшерүү башталганын билдирди. Мекеме кабарлагандай 1-декабрда Фейсбуктагы Азия Кыргызстан аттуу баракчада номер 5249 шайлоо тилкесиндеги добуз сатып алуу аракеттери тууралуу видео жарыяланган. Анда акча менен добуз алуу аракети жасалып жатканы айтылган. Бул факты каттоого алынып, окуянын чоо жайын тактоо жана текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Мен ең бұл дауыс қапты да. Но көтте бір құлатқан ішін қарайсың. Гайлер. Мен гай емес пе? Офицеріңдер, Жаңы элеки балдарын сабаган келин кармалды. Ассаламу алейкум достор. Жаңы элеки интернетке чыгарганбыз. Жанагы балдарын сабаган келин боюнча, бул боюнча негизи биринчи ушу МВДга рахмат айткым келет. Анткени дароо эле чыгарганда МВДнын сотрудниктери, 1 май районунун сотрудниктери жана Ленин районунун ОВДС байланышка чыгып, эмне болду, кандай окуянын баарын сурап, мына узуру почти 2-3 сааттын ичинде мындайча айтканда результат кылып кармашты деп айтсак болот. Анан бул боюнча мына азыр биз дагы карадык, беренелери боюнча 139 иссизание деген статья, анан бул 138 точнее, анан 139 берене бар. Бул боюнча жанагы угроза применения насилия деген бул боюнча дагы статья, бул дагы катуу кылмыштар, чоң кылмыштар. Бул боюнча мына 2 берене менен иш козголуп камалыптыр. Анан ошондой эле азыр бул боюнча негизи териштирүү иштери жүрүп атат. Анан биз дагы ушул соцзащитага дагы кайрыла кетебиз. Анткени эртең рано или поздно вдруг камактан чыкса, анан балдарына да кайра ошондой зордук, зомбулук көрсөтөбү дегендей. Ошондуктан азыр соцзащита бул боюнча дагы энелик укугун ажыратуу боюнча дагы бул ишти караш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сіздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.